Uktun mu? Эркек киши кызды сабап видеого тартып алган. Facebook'ta кичинекей кызды сабап жаткан киши тартылган видео тарады. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ысык Ата районунда жүк ташуучу унаалар кагышты. Бүгүн 3 декабрда Ысык Ата районуна караштуу Кең Булуң айылына жакын жерде оор жүк ташуучу унаалар кырсыкка кабылды. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда кырсык Бишкек Нарын Тору-Карт айланма жолунда болгон. Булак турмуш кежи. Ички иштер министрлиги кызын сабаган атаны Майлуу Суу шаардык милициясы камакка алды. Кызын чыбык менен ортокмо калган ата кармалды. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалымдалгандай, Майлуу Суу шаардык милицияга 1988-жылы туулган тургуну арыз менен кайрылган. Анда 14 ноябрда жолдошу эч бир себепсиз уруп, үйүнөн кууп чыгып, ал чоң кыз менен кеткенин айткан. Ал арада жолдошу 2019-жылы туулган кызын токмоктоп, аны видеого тартып, аялын үйгө келүүнү буйруганын билдирген. Бул факты боюнча Нокен райондук милициясы тарабынан тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Натыйжада 1983-жылы туулган жаран камакка алынган. Аталган окуя боюнча аялга жана балдарга соттук медициналык, соттук психиатриялык экспертизалар дайындалган. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Булак супер кежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7991 247 84 21. Біз тағыншылар кесіп оташ. Начинается беззаконников, блядь. Жашына қайты отам, атыңыз Мен чегіп жүрем берді. Сен маға. Біз тағыншылар кесіп. Тамекимди кайтарып бер. 2024 жылдын 3 декабрында социалдык тармактарда 01 КЖ 952 АС мамлекеттик номери бар жеңил унаанын айдоочусу жол кайгул кызматкерлерине баш ийбей жаңжал чыгарган видео тарады. Кадрларда айдоочу тартип сакчыларына сөгүнүп, ыпла сөздөрдү колдонуп жатканын көрүүгө болот. Бишкек шаардык патрулдук милициясы бул айдоочуну ыкчам кармап, аны аныктады. Ал андан аркы териштирүү үчүн 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилген. Учурда окуя боюнча тергөө иштери. Сизге мен жашынакай түшүндүрүп барып атам. Сиз скорый помощьты өткөрбөгөн үчүн мен сизге келдим. Анан сизди роудуга алып барыш үчүн. Себеп скорыйды өткөрүш керек, ошол үчүн. Я? Байке, бакырбаңыз. Сен бакырба, ким бакыр? Сен бакырбай, сен бакырдың. Байке, сиз мен жашынакай. Сен келдиң. Тамеким чек алып, тамекимди алып койдуң биринчи. Не представился даже. Я вам представился, у меня на видео есть. У меня на видео есть, как даже он подошел, дал честь, представился. Даже если представился. Мирланды. Даже если представился, да? Жалыска келип, тамеким кармап, не болду? Эмне чексем болбойбу? Сизге эч ким баягы айтып, коомдук жерде турасыз. Коомдук жерде биз чек жүрөбүз, сен жумушуң эмеспиз да биз. Жигиз отурсузчу башта. Роодуга барабыз. Применять физически. Бишкекте көчөдө өскөн теректи кыйган жаран айыпка жыгылды. Бул тууралуу медиадан билдиришти. Медианын маалыматы боюнча аталган жаран кыйган терек муниципалдык жерде жайгашкан. Мыйзам боюнча аларды уруксатсыз кыюуга болбойт. Жыйынтыгында ага 5,5 миң сом айып салынган. Ошондой эле ал кыйылган теректин ордуна башка көчөттөрдү тигүү милдетин алган. Булак репортер кежи. Сүйүнчү Ноокат районунда 3 эм төрөлдү. Бүгүн 3 декабрда Ноокат аймактык ооруканасынын төрөт бөлүмүндө 3 эм наристе жарык дүйнөгө келди. Бул туурасында Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынан билдирди. Маалымдалгандай, райондун акими Жакыпбек Субагажоев наристелерден кабар алып, өзүнүн резервдик фондунун эсебинен 30 миң сом акчалай белегин тапшырды. Аны менен бирге Мирмахмудов атындагы айыл өкмөтүнүн башчысы Майрамбек Нурматов бөөктөргө керектүү буюмдарды, кийим-кечектерди тапшырды. Беле кетсек, 3 эм ымыркайлар 29 ноябрда жарык дүйнөгө келишкен. Ымыркайлардын энеси Мирмахмудов атындагы айыл аймагынын Арал айылынын жашоочусу 1999-жылы туулган Батырбек кызы Нуржамал. Ымыркайлардын 3-өө тең эркек балдар. Учурда эненин жана ымыркайлардын абалы жакшы.